Анда экинчи суроо, мына Айыл чарба министрлигине да жер маселелери боюнча толук алып салдык деп атпайлыкпы? Бул маселе боюнча анда эчтеке сөз жок. Только киргендеги жана ишкерлик, мураскерлик боюнча гана тенденция калып калып атат да. Бир эле мураскерлик боюнча эле калып атат. Айыл чарба жерин эгерде мураскер болуп калса, ошол статус алган чет элдик жаран ошол 10 жыл иштетсин деп атат. Азыркы күндөгү мыйзамдын колдонуусунда 1 жыл гана укугу бар. Аны колдойбуз. 10 жыл, 1 жылды 10 жылга чейин узартып атабыз. Ал жакшы нерсе. Жер боюнча ушул эле маселе каралды, башка каралган жок. Бирок башка тармактардагычы, мисалы үчүн мамлекеттик муниципалдык кызматка күч органдарына иштөөгө болбойт дегенде чектөө туруп атат. Ооба, болбойт. Адагы эле жанагындай коркунучтун себебинен болуп калып атат да, Мамлекеттик маалымат мындай сыртка чыгып кетчү коркунучтар бар да. Мамлекеттик органда иштегендерге Кайталасаңыз түшүнбөй калдым. мамлекеттик муниципалдык кызматта же күч органдарына иштегендерге де маалымат боюнча деп атасыз да. Мамлекеттик жана муниципалдык кызматта иштегенге болбойт деп чектөө коюп атабыз. Күч органдарына дагы. Ал эми по умолчанию кете берет. Күч органдары, сот органдары шайлоого ал жака биз өзгөртүп киргизбедик. Ал чет элдик жаран катары эле анда тыюу салынган, ошол боюнча кете берет по умолчанию. Сиздердин толук маалымат бергенде биз түшүнүгүбүз боюнча бу жерде мынакей азыр Кыргызстандын бүт жарандары, мигранттарыбыз жана ошолор кабыл алуучулар угуп атат. Кайсыл категорияга биз ээлик ала алабыз, эмне илгат ала алабыз жана кайсыга чектөө болот дегенди толук жалпак тили менен айтканда жөнөкөйлөп түшүндүрүп берип койсоңуздар болмок эле да. Дагы кайталап айтайын, бул статус алгандар кандай укуктарга ээ болот? Мына ушул укуктарга ээ болот, калган нерселерге чет элдик жаран катары укуктарга ээ боло албайт. Укуктарга ээ болгондорун мен кайталап кетейин. Биринчи, визасыз эле Кыргызстан территориясына кирген укугу болот. Экинчи, уруксаты жок эле жумушка орношконго, жашаганга укугу болот. Үчүнчү, саламаттык сактоо жана билим берүү тармактарындагы жеке менчигине, кандай жеке менчигине түрүнө карабастан Кыргызстандын жарандары сыяктуу эле өлчөмдөгү төлөөлөрдү төлөп ала алышат. Андан кийин жанагы жер боюнча 1 жыл эмес 10 жыл колдоно алышат. Регистрация азыркы күндө чет элдик жарандар 1 жылда, 5 күндө регистрация жасалары керек, ошону 90 күнгө жылдырып атабыз да. Мына ушундай укуктар бар, калгандары бүт баары чет элдик жаран катары тыюу салынып калат да. Рахмат, колдойбуз.